Жогорку кеңештин эл өкүлдөрүнүн бир жумалык ишмердүүлүгүн чагылдырган парламент берүүсү саламатсыздарбы? Депутаттар 2 айлык тыныгуудан соң кайрадан өз ишин баштады. Бул жумада депутаттар коомчулукту дүрбөткөн аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту кыскартуу максатында мыйзамга кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунушташты. Аны менен катар эс алуу учурунда аймактарга барып кандай маселелер жана көйгөйлөрдү көрүп кайтты. Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. 1 сентябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 7-чакырылышынын 2 сессиясы өз ишин баштады. Бардыңыздарды кезекти сессиянын ачылышы менен чын дилимден куттуктайм. Дайым элибизде тынчтык, амандык болуп, ийгиликтер коштоп, мамлекетибиз гүлдөп өссүн. Ар бирибиз кызмат кылып, ошол мамлекетибиздин гүлдөп өсүшүнө өз салымыбызды кошолу. Депутаттар зомбулукка каршы мыйзамга өлүм жазасын киргизүүнү сунушташты. Иш козголсо аларды коркутат экен. Аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун бардык түрлөрүн токтотуу үчүн депутаттар кереге кеңеш өткөрүштү. Адамдар коркпойт экен. Камалгандан да коркпойт экен да. Адам сатуу фактысы боюнча былтыркы жылы 9 кылмыш иши козголгон, ал эми быйылкы жылы 3 кылмыш иши иликтенип жатат. Европага, Америкага, Турцияга деп алдамчылык жол менен жөнөтүп жаткандар абдан көбөйүп атыптыр. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Чехия Республикасынын парламентинин депутаттар палатасынын төрагасынын орун басары Ян Бартошев менен жолугушту. Жолугушууга ошондой эле Чехия Республикасынын Казакстан Республикасы менен Кыргыз Республикасындагы элчиси Рудольф Гекл катышты. Тараптар эки тараптуу кызматташтыктын жана албетте парламенттер аралык байланыштарды чыңдоонун келечек максаттарын талкууга алды. Өз сөзүндө төрага Талант Мамытов Кыргызстан Чехия Республикасы менен эки тараптуу кызматташтык кеңейтүүгө кызыктар экенин белгилеп, жана аны активдештирүүгө негиздер бар экенине ишенгендигин билдирди. Кыргызстан Евросоюз өлкөлөрү жана анын ичинде Чехия Республикасы менен кызматташууга айрыкча маани берет. Эки тараптуу кызматташтыктын тармагын арттырууга негиз бере турган саясий диалогду активдештирүү зарыл. Ошону менен бирге эле биздин тарыхый байланыштарыбызды канааттануу менен белгилейм. Интергелпо кооперативинин биздин өлкөнүн өнөр жай өндүрүшүн өнүктүрүүгө кошкон салымы эсибизде. Ошону менен катар чех элинин белгилүү жазуучусу, журналист жана публицист Юлиус Фучикти өзгөчө урмат-сый менен эскеребиз. Биздин борборубузда бул улуу адамдын атында көчө жана эс алуу паркы бар деп кошумчалады төрага. Ошону менен бирге эле тараптар экономика, алдыңкы технология, билим берүү, регионалдык кызматташуу, маданий гуманитардык багытта иш алып баруу боюнча бир пикирге келишти. Баткен облусунун Кадамжай районунда киши колду болгон 14 жаштагы өспүрүм кыздын окуясы коомчулукту бир силкиндирип, шаршемби күнкү Жогорку кеңештин жалпы жыйынында негизги темага айланды. Депутаттар зомбулукка каршы мыйзамга өлүм жазасын киргизүү зарылдыгын дагы белгилешти. Секелек кыздарга зомбулук көрсөтүү улуттун трагедиясына айланды. Ошондуктан зөөкүрлөргө каршы жазаны күчөтүү зарыл. 14 жашар кызды зордуктап, bir жаман иплас жолдор менен өлтүрүп, 3 бала азыр камакка алынды да. Бир эле жол болгон жок, жылдан жылга болуп келип атат да. Ошон үчүн сөзсүз бүгүн укук коргоо органдарын чакырып койсоңуздар, маалымат угуп, анан бир чечкиндүү кадамдарга барсак жакшы болот эле да. Жыл сайын зордуктоо фактылары көбөйүп жаткандыгы өкүнүчтүү. Кылмышка шектүүлөрдүн көпчүлүгү жазадан кутулуп кетип жатышат. Иш козголсо аларды коркутат экен. Коркутуп, аргасыз же тосма арыз жазып иштер артка бурулуп кетет экен, же тескерисинче ушул следовательдер аягына чейин чыгарып, ушул күнөөкөрлөрдү каматалы, жоопкерчиликке тарттыралы десе, алардын да эмгеги талаа кетип калып атат да. Бир топ депутаттар педофилдерге каршы өлүм жазасын киргизүү керек деди. Түрмөдө отургандар көп бар азыр, өлүм эмесин пожизненно алгандар. Бирок алар бардыгы эле анан кийин ходатайство жазып эле бир помилование кылып эле чыккандар бар экен да. Ошону менен ушул өлүм жазасын киргизбесек, азыр бул күндүн талабы болуп калыптыр. Анткен менен өлүм беренесине жамынып күнөөсүз адамдар жапа чекпейт деп эч ким кепил боло албайт. Балким ушинтип ура менен өлүм жазасын киргизебиз деп жогорку жетекчиликке ушундай идеяны берип азыр. Мына ошентип ошого барып жүздөгөн бейгүнөө адамдардын таптакыр күнөөсү жок өлүп кетишине себепкер болуп калбайлы? Мына ушундай сот системасы менен
Биз ошого бара алабызбы, урматтуу депутаттар? Тажрыйбада болгон 15 жашар бала Америка Кошмо Штаттарында Джордж деген 9 жашар кызды зордукта өлтүрдү деп өлтүрүлгөн. Кийин убакыт өткөндөн кийин тергөө иштери аныктап чыкты. Көрсө кылмышкер таптакыр башка экен. Ынтымак парламенттик фракциясынын депутаттары зөөкүрлөргө каршы мыйзам долбоорун сунуштап кабыл алынган. Бирок ошол мыйзам азыркы учурда иштеп жатабы, ал өзүнчө маселе. Ал жерде ал мыкаачы адамдарга, биздин салтыбызда болбогон ыплас нерселерге барган адамдарга өтө чоң жазаларды каралган. Аларга эч кандай амнистия болбойт. Аларда эч качан досрочное освобождение болбойт. Алар эч кандай бир справкалар менен жоопкерчиликтен кача албайт. Жана өмүр бою жазага тартылсын деген ушундай мыйзамды кабыл алдык эле. Көйгөйдүн башкы булагы тарбияда экенин депутат Нуржигит Кадырбеков белгиледи. Ошол кыз кыйкырып баратса керек эле, жөн эле кетпесе керек эле. Бизге баары бир кыйкырып атабы, жардам сурап атабы, өлбө жаным өлбө, өзүмдүн көзүм көрбөсөм аркамды келип карчкыр жей берсин деген психология менен жашап калдык. Ошон үчүн кош көңүл болбойлу. Зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча тиешелүү министрликтер кандай жумуш алып барып жатат? Бул суроолорго эл өкүлдөрү кийинки жыйындарда жооп алмай болушту. Бул маселелерди биз карап чыктык. Кийинки күн тартибине коебуз. Албетте коомубуздун тарбиясы үй бүлөлүк тарбиядан түздөн түз байланышкан. Депутаттар аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо маселелерин карашты. Иш-чарада аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңеш сунуштарды түзүү жана кеңештин 2022 жылга карата иш планын бекитүү жөнүндө талкуу жүрдү. Талкууда жогорку кеңештин депутат айымдары цекелик кыздардын үрөй учурган жагдайларга кабылыша коркунучтуу көрүнүш экенин билдирип, аялдардын, кыздардын жана жаш өспүрүмдөрдүн укуктары мыйзам чегинде корголушу керектигин баса белгилешти. Бул отурумдун негизги максаты биз 22 жылды мындай краткосрочный пландарды кабыл алабыз. Ал эми 23-24 жылга чейин мындай орто мөөнөттөгү пландарды кабыл алабыз. Зордук зомбулук токтобойт, тескерисинде күчөп атат, көрүп атасыңар. Себеби жоопкерчилик жок. Анан мыйзамдардагы күчтөндүрүшүбүз керек. Жана жаш балдарга, жаш кыздарга, өспүрүмдөргө зордук зомбулук көрсөткөндөрдү, жанагындай зордуктагандарды, мындай жыныстык жактан зордуктагандарга бул атуу өкүм бермей сайын бул токтобойт окшойт, кайра күчөп атат. Адам сатуу фактысы боюнча былтыркы жылы 9 кылмыш иши козголгон. Ал эми быйылкы жылы 3 кылмыш иши иликтенип жатат. Мындай маалыматты Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин кезектеги жыйынында ачыктады. Мындай жагдайга жарандар Америкага, Турцияга жана башка мамлекеттерден жумуш таап беребиз деген шылуундарга ишенип туш болушат. Алгач комитетте адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамга киргизип жаткан өзгөртүүлөр туурасында Ички иштер министринин орун басары баяндама жасады. Бүгүнкү мыйзам долбоорун алкаганда баардыгы болуп 16 беренелерге өзгөртүүлөр сунушталып, анын ичинде 10 беренеге тактоо жана толуктоо иретинде майда редакциялык өзгөртүүлөр 4 беренеге өзгөртүүлөр жана 2 берененин күчүн жоготуу үчүн сунуш киргизилүүдө. Чет өлкөгө иштегени кетип алдамчылыкка туш болгон жарандарды депутат Руслан Жакышев белгилеп, аны менен катар учурда адам сатуунун курмандыгы болгондордун санына кызыкты. Чет мамлекетке, ошол эле Европага, Америкага, Турцияга деп алдамчылык жол менен жөнөтүп жаткандар абдан көбөйүп атыптыр. Через Мексика жана башка депчи ара жолдо калып, ара жолдо ошо бир суунун үстүнө алып өтөбүз, тоо менен алып өтөбүз деп жаман нерселерин алып өтүп, курман болгондор да бар экен. Ошо алдамчылар боюнча бир катуу иш-чара жүргүзбөсөңүздөр, акыркы убакыттарда ошо алдамчылар абдан көбөйдү да. Азыркы пример алып кеткен факт ушу Европа мамлекетине алып барабыз деп 40 биздин жаран деген ошо курмандыкка чалынып деген алдамчылыкка эметип азыркы кезде тергөө амалдары жүрүп кармалгандан бизде жоопко тартылууда. Турция мамлекетинен андан ары деген бул Италия мамлекети аркылуу аракет кылып деген мыйзам өткөнгө аракет кылышып атат. Сиз жакшы айтып кеттиңиз, акыркы убакта Америкада мамлекетине ушу Мексика аркылуу кирген фактылар да болуп атат.
Бул Америкада биздин деген посольство менен, ошо консулство менен такай байланышта болуп турабыз. Ошолорго биздин жарандардын укугу болгон кезде максималдуу бир жардам берүүгө аракет кылып атабыз. Депутаттар талкуунун жүрүшүндө сексуалдык кулчулук боюнча фактыларга кызыгып, адам сатуунун курмандыгы болгон жарандар кимге кайрыларын сурашты. Бул мисалы үчүн адам сатуунун курмандыктары кайсы жерлерге жайгаштырылат? Кесипкөө адистериң барбы жана бюджеттен канча каражат каралганда? На сегодняшний день уполномоченным государственным органом в реализации именно этого закона является Министерство труда, социального обеспечения и миграции. Ввиду того, что в прошлом году службу миграции упразднили, уполномоченный орган как такового не было, поэтому МВД как взялась за то, что как это преступление деп мыйзамды биз алып ушу долбоорду азыр бүгүнкү күнгө канааттандырдык. Жыйын соңунда депутаттар тарабынан адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин отуруму башка бир катар маселелер менен биргеле Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин кызмат ордуна Гүлнара Батырованы дайындоо, макулдук берүү тууралуу маселени да талкууга алды. Саламаттыкты сактоо министрине сунушталып жаткан Гүлнара Батырованын басып өткөн жолу кесиптик иш тажрыйбасы боюнча эч кандай суроо болгон жок. Анткени бул жагдай депутаттарды толук канааттандырды. Бирок саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо, медициналык тейлөөнүн сапатын жогорулатуу багытында жасала турган иштер абдан арбын экени талашсыз. Бүгүнкү күндө эми бардыгыбыз билебиз, саламаттык сактоо тармагындагы акыбалды. Кечтүү акыбалда биздин врачтардын материалдык техникалык базасы, моралдык, эң негизгиси бүгүнкү моралдык, нравственный мындай духу бир топ мындайча айтканда начарлап кеткенде. Биздин саламаттык сактоо тармагынын канчалык чоң кризисте турганыбыз көрүндү. Бул багытта дагы биз атайын бүгүн бир жакшы жумуштарды иштеп чыгып, оперативдик топторду түзүп, бир борборлорду ачуу проектилерин азыр карап жатабыз. Талапкердин айтканына караганда саламаттыкты сактоонун ар тармагындагы жетекчилер кайра тандоодон өткөрүлөт. Тармакты электрондоштуруу колго алынат. Уурулардын алдын алуу, профилактикалык иштерди жакшыртуу, айрыкча балдарды коргоого алуу жанданат. Особенно и после ковидной, и вообще в последнее время, поскольку медицина стала больше коммерческая, а не государственная. И родители, как правило, не обращаются, знаете. И потом мы получаем продукт, он взрослеет, а у него куча уже заболеваний. То есть профилактика детей, как у нас будет работать? Бүгүнкү күндө жанагы биздин жүргүзө турган багыттардын бири бул ошол мектеп медицинасы. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мурунку мезгилдерде мектептерде врачтар болгон. Ушул жоголуп кетти. Профилактикалык кароолор болгон. Ушулдун дагы өзүнүн ордунун калыбына келтирели деп атабыз. Саламаттыкты сактоо министринин кызмат ордуна Гүлнара Батырованы дайындоого макулдук берүүнү комитеттин жыйыны колдоого алды жана бул маселе жогорку кеңештин жыйынында да улантылды. Эскилиги жеткен имараттар курулуп, экспонатка айланган жабдуулар жаңырса деген пикирлер айтылды. Нагрузка өтө чоң. Бишкекте ошол эле эски зданиялар. Бирдеме кылыш керек да. Минфин менен сүйлөшкүлө. Мына азыр 16 мектеп куруп атат, бул өтө жакшы Бишкекте. Бирок больницалар жетпей жатат да. Бул маселе боюнча азыр биз жумушту баштадык. Саламаттык сактоо тармагындагы турган проекттер боюнча азыр биз инвентаризация жасап атабыз. Бул абдан туура маселе. Талкуунун жүрүшүндө медицина тармагын коррупциядан арылтуу туурасында да сөз болду. Медицина тармагында болуп жаткан коррупциялык схемаларды жоюу боюнча кандай иш планыңыз бар? Дарыгерлердин, жетекчилердин арасында коррупцияны жоюунун бир жолун мен ошол конкурстук негизде тандап алуу жол менен деп эсептеп көрүп турам. Дары-дармектердин баасы кандай болору чоң суроолорду жаратууда. Дары-дармектердин баасына катуу бир көзөмөл кылып берсеңиз, элибиз карапайым эл ошол дары-дармектерден кыйналбаса. Ошол дары-дармектерди бүгүнкү күндө борборлоштуруп сатып алуу өзүнүн актуалдуулугуна жетти деп ойлоймун. Бул маселелерди ишке ашырабыз буюрса. Эл депутаттары министрдин кызматына сунушталып жаткан талапкерди негизинен колдоого алышты.
Жогорку кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясаты боюнча комитети ташууларды байкоого алуу үчүн навигациялык пломбаларды Евразиялык экономикалык биримдигине колдонуу үчүн макулдашуунун концепциясын карап колдоп беришти. Кандай өзгөрүүлөр сунушталууда кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Экономика жана коммерция министринин орун басары Вероника Исаеванын билдирүүсүндө макулдашууга ылайык навигациялык пломбаларды колдонуу, анын тартиби, байкоо жүргүзүү объекттери, жүктөрдү ташып өтүүчү транспорттун түрлөрү тизмеси, жүктөрдү ташууга көзөмөл жүргүзүү улуттук операторлор менен биргеликте контролдоочу органдардын ортосунда жүргүзүлмөкчү. Отслеживание с использованием навигационных пломб будет применяться в отношении товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, а также в отношении санкционных товаров, алкогольной продукции, табака и табачных изделий, перевозимых в рамках взаимной торговли. Коомдун өнүгүшү менен санариптештирүүгө өтүү мактоого ала турган көрүнүш, бирок товар, продукцияларга пломбаларды кое турган мамлекеттик мекеме, улуттук операторлор канчалык деңгээлде даяр? Но вот у нас, когда говорят, национальный оператор будет заниматься, у нас какой вот национальный оператор готов вообще ставить вот эти навигационные пломбы и отслеживать их? Национальный оператор на сегодняшний день уже как бы пилот провел готовность, они должны предоставить кто? Какая компания? АМАП определенный правительством. Я просто боюсь то, что у нас опять же вот этими навигационными пломбами будет заниматься опять не наша компания, а опять откуда-то оттуда. Навигациялык пломбаларды колдонуу бажет транзитинин бажылык жол жобосуна ылайык автомобиль жана темир жол транспорту менен ташылган. Ошондой эле өз ара сооданын алкагында ташылган санкцияланган товарларга, алкоголдук продукцияга, тамекиге карата колдонулмакчы. Вероника Владимировна, а какие именно товары будут? Вот вы сказали автомобильные и железнодорожные. А какие товары будут именно пломбированы? В отношении санкционных товаров это алкогольная продукция, табак и табачные изделия. Также мы можем инициировать после подписания и включать любые другие товары, которые посчитаем нужными. Но сейчас речь идет о алкогольных и табачных изделиях. Жана сурообуз боюнча бул санкционный товарлар, жана алкоголь и табачная продукция маркироваться этилет. Андан ратификация өткөндөн кийин ЕЭКке ошондой функция берилген, перечень товаров көбөйтүлүп, ошол биз сунуш киргизсек болот. Кайсы товарларды пломбалаш керек. Андан сырткары кайсы товарлар пломбалауга мүмкүнчүлүк берилбейт, ал дагы ЕЭКтин решениясы менен бекитилет. Мындай аракет зарыл болгон учурда ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин демилгеси боюнча комиссия аныктаган башка товарларга байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн колдонууга шарт түзөрү айтылды. Макулдашууда байкоого алынбай турган товарлар дагы каралган. Алар тирүү жандыктар, үйүп ташылуучу жүктөр. Жыйынтыгында концепциясы жактырылды. Жогорку кеңештин транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети кыймылсыз мүлккө жана ага байланышкан бүтүмдөргө болгон укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун карады. Бул боюнча депутаттар тарабынан олуттуу пикирлер айтылды. Комитеттин жыйыны башталар алдында Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов кылмыштуулуктун чектен чыгып баратканына депутаттардын көңүлүн бурду. Мурда күнү түнү үйүнө чейин кирип барып маскачан баласын сабап кетип атат. Апаң директорлукты тыштасын деп. Биз кандай заманга барып калдык? Эмне деген заманга жашап калдык? Ал эми кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча мыйзам долбоору тууралуу Айыл чарба министринин орун басары Нурия Сооронова маалымат берди. Эл депутаттары бул мыйзамга байланышкан маселелер абдан кыйчалыш экенин белгилешип, аны мындай эле жөн салды карай коюуга болбостугун айтышты. Бүгүнкү күндөгү эң керектүү мыйзам катары карап, толуктап андан кийин карасак. Мына азыр кадастрдын жетеси жаңы келиптир. Мырзаев Абдуллаттын ордуна башка киши олтурат. Мен билгенден. Бишкек госрегистр келсе, Оштун эмесин чакырсак, ушул эки борборубуз биздин. Бул жерде маселе аябай көп. Именно ушул мыйзам боюнча. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында чет элдиктерге жер сатууга же берүүгө болбойт, бирок анында айланма жолун табышкан. Мына жеке үйлөрдү сатып алып, азыр этаж үйлөр курулуп атат. Негизинен көп жерлерде Кытай фирмалары салып атат бул жерде. Кытай жарандары өздөрүнө ошол жерлерди каттап,
андан кийин бири-бирине кайра сатуу укуктарына ээ болуп калыптыр да. Негедир? Кыргыз жаранолу же башка мамлекеттин жаранолу болуп сатса болот деген нормалар бар да. Ошондуктан тиги жерлер арендный жеке менчикте эмес, ал убактылуу пайдаланууда. Ошол убактылуу пайдалануудагы жерлерди сатып, на оставшийся срок сатып алып пайдаланса болот деген нормалар бар жер кодексинде. Жер саткысы келген шылуундар дагы бир ыкма таап алышыптыр. Үйдү чет элдиктерге сатып жиберип, жерин саткан жокпуз дешет экен. Менчик үй сатылып атат чет элдик жаранга. Ошондо жазылып атат, бул үйдү эле алып атат, жерди алган жок деп. Анда кандай болуп атат? Ой, идентификационный кодтор боюнча действительно ал үй менен жер бири-бирине байланышкан. Анан кантип аны бөлөк-бөлөк сатылып калат анан кийин үй өзүнчө сатылып кетип атат дагы, жер болсо кызыл китептен көк китепке өткөрүлүп, кандайдыр бир машинасы болуп атат да, ошондуктан ушул мыйзамга ошол нормаларды киргизип алып келсеңиздер. Чет элдик байлардын айынан үйлөр кымбаттап, карапайым адамдарга кыйын болууда. Чет өлкөлүктөр келип бүгүнкү күнү үйлөрдү, жерлерди алып аткан болсо, эртең биздин айлыгыбыз аз, биздин жарандарыбыз, биздин өзүбүздүн мекендештерибиз качан үйлүү болот, качан жер иштете алабыз. Комитеттин төрагасы депутаттардын пикирин угуп, кыймылсыз мүлккө байланышкан маселелердин өтө эле олуттуулугун эске алып, аталган мыйзам долбоорун талкуулоого тиешелүү тараптардын баардыгын чакырууну туура көрдү. Биз ушу мыйзам долбоору боюнча негизи комитет болуп, биз азыр Конституционный комитетке сунуштайлы, 3 окуудан өзүбүз өткүзөлү дагы, анда бул маселени кийинки отурумга жылдырайлы. Добушка коем. Ким макул? Каршы? Калыс? Жок, бир добуштан кабыл алынды. Тармактык комитетте 38 айылды суу менен камсыздоо боюнча каржылык макулдашуу долбоору кызуу талкууга алынды. Демилгечилердин ырастоосунда суралып жаткан карыз менен грантка Ысык көл облусунун Кызыл суу, Бөкөнбаев жана Кажы сай айылдарындагы суу менен камсыздоо саркынды сууларды чыгаруу жана тазалоочу курулмаларды калыбына келтирүү, ошондой эле Баткен облусунун 35 айылын суу менен камсыздоонун жаңы системаларын оңдоп калыбына келтирүү максатталууда. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда Баткен облусунун 35, ал эми Ысык көл облусунун 3 айылын таза суу менен камсыздоо, ошондой эле дыйкан фермерлердин сууга болгон муктаждыгын чечүү, ирригациялык системаларды оңдоо каралууда. Долбоорду ишке ашыруунун негизги максаты калктын саламаттыгын сактоо жана чек ара айылдарында жашаган калктын жашоо шартын жакшыртууга көмөктөшүү болуп эсептелет. Жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн насыя алуу мерчемделүүдө. Долбоордун жалпы суммасы 100 миллион акш доллары. Анын ичинен жарымы кредит, калган 50 миллион акш доллары грант, мөөнөтү 38 жыл. Депутат кандай жол менен төлөнөрүнө жоопкерчиликти кимдер аларын тактады. Жалпы болуп общий сумма 100 миллион доллар болуп турабы? 50 миллиону грант. Биз кайтарабыз. Кайтарганда канчасын кайтарабыз? Саламатсызбы. Финансы министрлиги бюджеттен себеп дегенде бул кайтарымдуу акчалар эмес, ошол үчүн бюджеттен эле төлөнөт. 1 миллион сомдук жумшап туруп 5 миллион сом жазган фактыларыңыздар да болгон. Ошон үчүн бул жерде сиздерден сураныч катары ошо элдин талабы алынган акчаны максаттуу пайдалансак, ортодогу посредниктер, подрядчиктер, тендербайлар мында этиятташ керек ошонучу. Баткен жана Лейлек районундагы кайсыл айылдар конкреттүү түрдө планга киргенине эл өкүлү кызыкты. Баткен областындагы 35 айыл кайсы айылдар экен билесизби ушуну? Айтып бере аласызбы? Кадамжай районунда канча айыл, Баткен районунда канча айыл, Лейлек районунда канча айыл бар? Кыска эле. Кадамжай 15 айыл. Кадамжай районунда жанакы өзүңүз билесиз, этникалык кыргыздар көчүп чыккан айыл бар. Достук, бул Көктала. Ошол айылдар барбы? Азыркы күнгөчө таза сууда проблема, суга сууда проблема да. 0,75% менен алып атабыз 38 жылга. Эсептеп чыктыңыздарбы? Азыр 100 миллион алсак, канча кылып кайтарып беребиз? Так сумманы айтып бере аласыздарбы? Бул боюнча 50 миллион жылына 2 жолу төлөйбүз. Негизги сумма 781.250. Талкуу маалында депутат Улан Бакасов макулдашууну колдой тургандыгын белгилеп, башка облустарда да таза жана суга суу маселеси курч экенин айтып, эске алуу керектигин кошумчалады. Нарын районунда, Нарын шаарында айрым айылдар, дээрлик көпчүлүк айылдар таза суу кире элек.
ошо аткаруучу деп арис деп атышат. Элдер арис десе бекер татат деп түшүнүп атат. Бирок билебиз баарыбыз арис мамлекет ариске иш берип атат. Ушунга чейин тартыр элек сурасаң мына проект кылып атабыз, ана проект кылып атабыз, тендер көрөбүз дейт. Качан бүтөт? Нарын шаары, Нарын району, Атбаш районунда. Атбаш районунун райцентрине тартылыш керек эле. Атбаштын райцентрине. Аякта таза суу жок. Андан чыккан Нарын районунда Карачи деген айыл бар. Иш башталып бүтпөй турат. Ушулар качан бүтөт? АБРдин бул проекти 2018 биз баштаган болсок, 18ден 26га бүтүш керек. Белгилей кетсек, Айыл чарба министрлигинин өкүлү долбоор 2022-28 жылдардын аралыгында ишке ашырыларын маалымдады. Талкуудан соң мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылды. Жогорку кеңештеги Альянс парламенттик фракциясынын лидери депутат Жанарбек Акаев Сокулук районунун бир катар айылдарында жашаган этникалык кыргыздар менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрү менен жеринде таанышты. Буга чейин Альянс фракциясынын депутаттары башка фракциялардын депутаттары менен бирге этникалык кыргыздардын жарандык алуусуна бир топ жеңилдете турган мыйзам долбоорун парламентке сунуштаган. Этникалык кыргыздар келип кайрылман статусун алууда, документтерди алууда бир топ азыр татаал жагдайлар бар. Ошону жеңилдетүү максатында мына санариптештирүү деп атабыз. Нике күбөлүк жана башка документтерди паспорт талап кылууда бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушат. Ошону биз азыр ушул мыйзам долбоору менен бир топ жеңилдиктерди сунуштап жатабыз. Номер 34 Жетөгүз шайлоо округунан депутат Арсланбек Малиев бир нече күн шайлоо округун кыдырып, шайлоочулар менен жолугушуп келди. Тоң жана Жетөгүз райондорунун ар бир айылына кирип, социалдык объектилердин абалы менен жеринде таанышып, орун алып жаткан көйгөйлөр боюнча кеңири маалымат алды. Тоң жана Жетөгүз райондорунун айылдарын түгөл кыдырган Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Малиев аталган аймактардагы элдин көйгөйлүү маселелери менен жеринде таанышты. Ал сак сугат сууларынын тартыштыгынын азабын тартып келген айылдар четинен чыгат. Бизге деген суу деген где-то азыр 20 с чем-то километрден келет. Бизге келгичек эле суу жок болуп атат. Суунун башы чоң эле. Бизде үстүңкү долинадан чөт деп билесиз, дөңталадан суу чөт. Аны айланып келип бизге келгиче эң последний биз аябай суудан кыйналып атабыз. Каттаган жолдун начардыгынан алыскы жайлоолорго чыгуу чоң көйгөй. Өзүңүз билесиз, тигиндейинен 380 км. Мындайынан почти 160 км болуп кетет экен тозол менен. Депутат менен элдин жолугушуусу маалында айтылган негизги маселелердин бири айылдын чегин кеңейтүү, жаш үй бүлөлөрдү жайгаштыруу үчүн жерлерди трансформациялоо маселеси болду. Үй салып алганбыз, жашап атабыз. Аны ошондо үйдүн документтерин жасата албай атабыз. Жетөгүз курортунун жанындагы мурда жашап келген үйлөрүн менчиктештирип, өзүнчө айыл болуп калышканы менен эч кандай укуктук документтерге ээ болбой келатканына көп эле жылдын жүзү болду. Айыл тургундары бул жолу да өз көйгөйлөрүн эл депутатына айтып калышты. Населенияга при айыл өкмөткө өткөрүлүп берилет деген да, 25 гектар жер. Бирок мындайынан карта чийгенбиз да, Бактага дрон менен атып бүт барын ошо Саруу айыл өкмөткө өткөрөбүз дегенбиз. Анын трансформациясы бүгүнкү күндөн бери эле келе атат, чийилип атат, архитектурада деп коюп, ошончо турат Бактага. Сөзүн ачыгычы. Ошентип Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Малиевдин эл менен жолугушууларынын маалында жайыт, жол оңдоо, таза суу, мектеп, бала бакчанын жетишсиздиги туурасындагы маселелер козголду. Ошону менен бирге электр энергиясына чектелүү лимит коюлса, мектептерди жылытуу маселеси кандай болот деген суроо туулду. Кыштын күн болсо, северная сторона болсо, 8 саат отопление бердиң, 12 саат отопление жок турган здание эмне болот? Тоң кылат да. Эл депутаты менен болгон жолугушууда айыл тургундары дагы бир олуттуу маселени көтөрүп чыгышты. Балам деген аман эсен келсе экен 6 айдан кийин деп, мен ошого эле салбаттым. Эмне балдарыбызды деген армияга алып барып атып ташташ керекпи? Же ошо жерде сабаш керекпи? Ошону чечиш керек да. Эмнеге армияга алып туруп балдарды сабашат? Бул жумада депутаттар тарабынан мына ушундай жумуштар аткарылды. Көрсөтүү Жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, аны мен Миргүл алып бардым. Ушул жана башка жаңылыктар, мыйзам долбоорлору биздин кеңешкежи сайтыбызда жайгаштырылган. Ал эми Жогорку кеңештин YouTube баракчасынан жыйындарыбызды онлайн көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Instagram, Telegram, Facebook баракчабызга жазылууну унутпаңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.